Башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси 200 000 доллар пара алып жатканда кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. 16 апрелде 200 000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси кармалды, деп айтылат Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын билдирүүсүндө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратуранын ички иликтөө кызматы менен биргеликте буга чейин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы козгогон кылмыш ишинин алкагында 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын мамлекеттик айыптоолорду жана соттордо өкүлчүлүктөрдү колдоо боюнча башкармалык начальниги кармалды. Учурда мындан аркы ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Текшерүү иштерин Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын антикоррупциялык кызматы менен башкы прокуратуранын ички иликтөө кызматы укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияны аныктоо максатында козголгон кылмыш иштин алкагында жүргүзгөн. Учурда тактоо тергөө иштери улантылып жатат. 2018 жылдын 16 апрелинде болжол менен 15:45 чамасында Чүй облусунун 60 жаштагы жараны КамАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа менен Бишкек шаарынын Ауэзов көчөсү менен түндүк багытты көздөй бара жатып, темир жолго жетпей, эки жөө жүргүнчүнү сүзүп жол кырсыгына учураган. Бишкек шаарынын Ауэзов көчөсү менен түндүк багытты көздөй бара жатып, темир жол өтмөгүнө жетпей, эки жөө жүргүнчүнү сүзүп жол кырсыгына учураган. Жол кырсыгынын кесепетинен эки жөө жүргүнчү кыздар, 21 жаштагы кыздар алган жаракатынан медициналык кызматкерлерде ордунан жан беришкен. Жол кырсыгы боюнча чогултулган иш кагазтары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кырсыктарын тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Алган жаракатынан улам эки жаран тең медициналык тез жардам келгиче эле ордунан каза болушкан. Жол кырсыктары боюнча чогултулган иш кагаздар Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жол кырсыктарын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Учурда тергөө иш амалдары жүрүүдө. Айдоочунун унаасы унаа токтотчу жайга киргизилген. Айдоочу өзү болсо Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуучу жайына камакка алынды. Коомдук транспорттордо чөнтөк урлук менен шыгуулданган эки жаран кармалды. Кылмышка шектүүлөр маршрут таксилеринде бара жаткан жарандардын чөнтөгүндө эмнеси болсо бардыгын уурдап жүрүшкөн. Милиция кызматы чөнтөкчүлөрдүн изине түшүп, колго түшүрүшкөн. Себеби алардын үстүнөн 13 апрель күнү арыз жазылган. Тагыраагы Бишкек шаардык 1-май ички иштер бөлүмүнө кала тургунунан арыз түшкөн. Жабырлануучу арызында белгисиз бирөөлөр маршруткадан анын жанынан 18 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын жана өздүк буюмдарын уурдап кеткендиги жазган. Арыздын негизинде кылмыш жаза кодексинин 164 урлук беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам чара көрүү иштери жүргүзүлгөн. Шектүү катары адамдар кармалып, анын жанында деген ар кандай ушу телефондордун капчыктарын, ар кандай документтери алынып чыккан. Ал дагы кылмыш козголуп, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүлүп жатат. Жыйынтыгында жогоруда айтылган 1994 жана 2000 жылы туулган эки жаран шектүү деп кармалган. Шектүүлөрдү тинтүү учурунда алардын жанынан ичинде 60 дана айдоочулук күбөлүк, 9 банктык карттар, 4 техникалык күбөлүгү бар, 12 капчык жана барсеткалар табылган. Ошондой эле 3 дана уюлдук телефон жана башка буюмдар дагы чыккан. Кармалгандар соттун чечими менен 2 айга убактылык кармоочу жайга жайгаштырылды. Бүгүнкү күнү кармалгандар бардыгы болуп 15 кылмышка тиешеси бар деп шектелүүдө. Азырынча 8-ин үстүнө кылмыш иши козголду. Тергөө иш амалдары уланууда. Мындан улам Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер бөлүмү кала тургундарын өз буюмдарына сак болуусуна чакырат. Кимдир бирөө маршруттук таксилерде бара жаткан жарандардын уюлдук телефондорун уурдап жүрүшсө, айрымдары мечиттерге барып, намаз убактысында мындай терс амалдарды жасашат экен. Алсак 13 апрелде 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө кала тургундарынан уюлдук телефон жана ичинде ар кандай документтери бар капчыктарын уурдатып жибердик деген доо менен арыз жазышкан. Ушул боюнча деген кылмыш козголуп,
шектүү адам кармалып, өзү айтымында деген ушу мечиттерге кирип, баягы акча керектик себебинен болуп, ушу элдердин сумкаларын, жанагы кийип жүргөн кийимдерин, курткаларын тинтип, ичинде ушу телефондорун уурдаган экен. Азыркы учурда деген аныктоо үчүн ар кайсы ушундай катары катталган уурулуктарга деген шектүү катары 3 факты аныкталган. Андан тышкары башка ушундай уурулуктардын тиешеси бар экен, текшерилүүдө. Окуя боюнча ыкчам тергөө тобу издөөчтөрүн жүргүзүшкөн. Из кубарлар көп өтпөй эле аталган кылмышка шектүүнү колго түшүрүшкөн. Ал 1998 жылы туулган, Сокулук районунун тургуну болуп чыккан. Аты жөнүң кандай? Рыскулов Идрис. Кандай дейсиң? Рыскулов Идрис. Туулган жылы. 1998. Улутуң эмне болот? Кыргыз. Кыргыз, э? Каякта жашайсың? Сокулук району. Ошактан төрөлдүң беле? Эмне себеп менен милиция кызматкерлерине кармалдың? Телефон алdım. Телефон уруп, э? Канча жолу урдадың? 3 жол. Кайсы жерлерден урдадың? Местеремden aldım. Мечиттин ичинен бе? Кайсы мечиттерден, адрестер кандай мечит? Базал жакта. Саат канчаларда урдачу элең? Өзүң намаз окуйсуңбу? Намаз окуп мечиттин ичинен урдайсың. Эмнелер урдадың? Уюлдук телефонбу же акча урдачу элең? Телефондорду каяка саттың? Берекет кырат. Кармалган жаран акча каражатына муктаж болуп угулукка баргандыгын айткан. Маалыматка ылайык, учурда 3 эпизод боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылып жатат. Шектүү камакка алынды. Белгилей кетсек, уурулукка шектүүделип камакка алынган жаран өзү дагы намаз окуйт экен. Ушул жылдын 18 апрель күнү Чүй облусунун Жайыл жана Панфилов райондорунда Чүй облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан за рулем аталышындагы профилактикалык рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Хуйна лезет. Jangan Курсун қанша дедіңіз? 108. Давление 160 на 140. На 140? Не надо. Как-то примерно. Беларусь. Түсіндіріп адамдар осы сізге шығып. Екі белдеу болушы керек. Сіз видео көрмеңіз ішіне ағар. Жоқ, бұл проба кейде неме береді да, недостоверно, 100% емес. Если мен яғар алты бөліне не деп жазылтам, бұл проба бойынша. Мен ішкен жоқпын. Мен түсіндіріп ағар, мен түсіндіріп отпаймын. Кейде болу. Егер мен не согласен болсам, анда шағын наркология қанмен тапшы шығады. Шында суат алса деп жатыр. Это полностью. Это будет. Я қалан алған жоқпын. Жөн.
Неге? Артынан айдалы, артынан тартып. Сол, неге менің ақым жоқ, аяққа барышқашы? Я. Сілер кімсіңер? Я. Я. Да, на топашты тартысы бар. Сілер кім болысыңар? Сен туғаныңа болысыңар? Жалпысынан 6 экипаж кызматка чыкты. Иш-чаранын жүрүшүндө бардык болуп 169 айдоочуга административдик протоколдор түзүлдү. Алардын ичинен 8 айдоочу спирт ичимдигин ичип унаа башкаргандыгы аныкталды. 14-ü тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Жыйынтыгында 25 автоунаа айып токтотуучу жайга киргизилди.